Bismillahirrahmanirrahim. İmam Şafii rahimahullah mындай дейт. Jawharul mar'i fi thalath. Erkektin asıldığı, erkektik münözü, beken turuktuluğu üç nersede baykalır. Kitmanul fakr. Kедей ekendигин жашырыш керек дейт. Элдин көзүнө муктаж болуп көрүнүп, жала орутуп, оор орутуп, эркектиктен тайбаш керек. Hatta yazunnan nasu min iffetika enneka ganiyyun. Ушунчалык мыкты бекем жүргөнүнөн адамдар аны бай деп ойлосун дейт. Wa kitmanul ghadab hatta yazunnan nasu annaka radin. Өтө катуу ачууң келгенде дагы ачуу душман акылдос демекчи, ачууңду басып, тагдырга ыраазы экениңди, кандай сыноо болбосун чөкпөй турган экениңди айгинелеп көрсөтүшүң керек. Wa kitmanu shiddati hatta yazunnan nasu annaka mutana'im. Жана абалыңдын оор, өтө жагдайыңдын начар экендигин дагы элге көрсөтүп отуштун кажети жок. Ушунчалык бекемдигиңен, элтүүлүгүңөн адамдар сени ар дайым нияматта, жакшылыктын үстүндө жүргөн деп айгинелесин дейт. Бекеринен эмес, анткени Кур'ан-ы Каримде лaqad khalaqnal insana fi kabad. Адамзатты биз кыйын, оор машакатта жараттык дейт. Хасанул Басри рахимахуллах айтат: мусулман адам, өзгөчө эркек киши бул жашоонун кыйынчылыгын, акыреттин оор жүктөрүн көтөрүш керек болот деп айтат. Ошого даярдык көрүш керек дейт. Улуу аалымдардын бирине суроо берилген. Мата яжидул абду та'ама рахати. Адам качан толук эс алуунун, жанынын жыргалынын үзүрүн көрөт, жакшылыгын көрөт дегенде, инде аввалу кадамин ядауха фил жанна. Аллахтын каалоосу, тандоосу, жакшылыгы менен бейишке кирип, бейишке алгачкы кадамын койгондо дейт. Ошон үчүн жигит адам көтөрүмдүү, кайраттуу, жигердүү болуш керек болот.